жаштыгымды өз билгендей чапкылап, жүрөгүңдүн айталасын чаңдаттым. Аскасына камап коюп азаптын менден жүргөн көчкүлөргө каптаттым. Сүйүү менен ооруп калып жүрөгүм, сүйүү менен дарыланып жүрөмүн. Бирок дагы сеникиндей сүйүүгө кудурети жетпейт бир да бирөөнүн. Жок болсо да ак сарайым, алтыным, бүт дүйнөдөн, бүт ааламдан мен баймын. Менин дүйнөм, менин мүлкүм, байлыгым, сенин апа, тирүүлүктө бардыгым. Автор Мадина Тураева. Сүйүүнүн майданына чакырамын. Жүрөктүн сыясына каптатып чөктүрсөмбү, көр казып жүрөгүмө тирүүлөй көмдүрсөмбү, ызанын күрткүсүнө бастырып өлтүрсөмбү, керектен чыккан жандай архивке өткөрсөмбү, колумдун сагынычын сага бүт таратсамбы, көзүңдү дүрбү кылып жолума каратсамбы, сүйүүнүн майданына кармашка чакырсамбы, канымдан жүрөгүңдүн кагышын тыншасамбы. Мына ушундай олуттуу ой толгоолору менен ыр саптарын жаратып, угармандарынын жүрөгүнөн түнөк тапкан Мадина Тураева айтылуу Аксы районунун Кербен айылында 1967 жылы туулуп өскөн. Ленинградтагы Политехникалык институтунан билим алган. Кезегинде Ош шаарында өткөн Кыргызстан жана Өзбекстан жаш акындар фестивалынын лауреаты болгон. Жүрөгүмө өзүң гана чак келдиң. Махабат балладасы аттуу китептердин автору. Жерден жарака кетсе акындын жүрөгү аркылуу өтөт демекчи. Коомубузда болуп өткөн олку-солку турмуш, өзгөрүүлөр, айрыкча бийлик алмашып, элдик толкундоолор болгон учурунда четте карап турбастан, акын катары эле эмес, эне катары дагы тынчы кетип, тилек кылып, чакырык кылып, жакшы тилегин айтып, таамай сөзүн сүйлөп, ырларын окуп турду. Садыр Жапаровдун түрмөдө жатышы бул кыргыз жер энеге мекенге чыккынчылык кылуу менен барабар. Мен өзүм акынмын, ошондуктан атайын ыр окуп коеюн деп келдим. Мен сиздерге кайрыламын. Мага партиянын дагы, бийликтин дагы, байлыктын дагы кереги жок. Ырдап чыкмак, ырга салып садырды. Адилдиктин элдин анык булбулу. Азыр эгер тирүү болсо токтогул, кандай аял тууд экен деп булуулду. Акыйкатты алмаштырбай акчага, чет жердеги виллаларга, сарайга зор эрдикти жасап койду Садырбек. Эч кимге эмес, эл байлыгы элге деп, өрттөй болуп, күйүп туруп жерине, кайрылып тур, көзүңдү ач деп элине. Тураева Мадина, жазуучулар, улуттук жазуучулар союзунун мүчөсүмүн. Кыргызстан бүткүл революциялык кыймылды коргоо коомдук бирикмесинин тең төрайымымын. Андан кийин эл коррупцияга каршы качан тура алат? Алардын жүрөгү болгондо, жүрөгүндө патриоттук сезими болгондо, ошол адам чындык сөздү айта алат да. Мен бүткүл чыгармачыл дүйнөгө кайрылып кетет элем. Мына сөз эркиндигин колдогула депчи. Эгер биз чындыкты карап туруп айта албасак, анда эмнебиз? Адам биз чындыкты көрүп туруп унчукпай өтүп кетсек, анда кандай жашайбыз? Ким туура жолду көрсөтөт бизге? Менин өзүмдүн эч нерсем жок. Мен Батирде турамын, жерим да жок. Бир карыш жерим жок мен кыргыз болуп жашап туруп. Мен силерди чакырат элем. Биз баарыбыз биригип, ушул коррупционерлерге каршы күрөшөлү. Кыргыздын патриоттору жүрөгүңөрдө жалыңар болсо, кыргызмын деген демиңер болсо, каныңарда ылай эмес, кан агып турса, Манастын урпактары
келгиле, биригели, күрөшөлү, ушул коррупционерлерди жеңели. Биз өмүрүбүз жөн гана өтүп кетет, жөн гана өлүп калышыбыз мүмкүн. Эл үчүн бирдеке жасайлы, эл үчүн күрөшөлү. Мен өзү күрөштөргө чыгып жүргөм, бирок менин үнүм жеткен эмес. Ошол күйүп айтып атамын. Эч мага партия да керек эмес, мен бир кызмат да керек эмес, мен уже 50дөн өтүп калганмын. Мага чындык керек. Мынантип эл кыйналып турганда мен көзүмдү жумуп алып жашай албаймын. Эл кандай жашаса ошондой жашайм. Мен эч кандай бир сом ачыкча акчам жок. Эл кандай кыйналды, мен ошону жон тери менен сездим. Кыргызстандын патриоттору биригели, баарыбыз ушул коррупционерлерге каршы эч кандай талыкпастан күрөшөлү. Көптүн арасынан билине бербеген жөнөкөй гана аял заты Калемгер айымдын жазган ырларынын таасири күч болгондуктан канча жылдар өтсө дагы ырчылар эле эмес, эл арасында дагы анын баасы түшпөй, улам барган сайын көркөмдөлүп, ырдалып келүүдө. Алардын бири Апаз Жайнаков обон жараткан Өрүк зарга кетели. Çeşip kedeli örük zarga Solaşımdı soranam çetke kakpa Süyümüzgen yolu haydu tümde Sıyınalı bir gelgen, sıyınalı bir gelgen Baktım Canında şamalla oynoşkonu Keçip beyli bir gelgen baktığımızdan Örük zarga geteli, örük zarga geteli Makul olçu Örük zarga geteli, örük zarga geteliz makul olçu Өрүк заргылуу баткенден болом. Атам ошол жактан. Анан кийин өрүктөр гүлдөгөндө бир сундуктуудайда адамдын жүрөгүн козгоп, көңүлүн көтөрөт. Азыр болсо мен башкача ой жүгүртүп айтат элем да мунучу. Мисалы, жана сакура, япондордун сакурасындай болуп гүлдөйт да өрүкчү. Ал жерге барып туруп, мына Чубак ажынын айтканы бар. Биз дагы өзүбүздүн өрүктөрдү, өрүк зарды ошентип кооздугун көрсөтүп, адамдарга кооздук тартууласак, ошол жерде иш-чаралар өтсө, анан ошол кооздукту дагы айтып билип, элге ошону дагы тартуулап кооздукту, жүрөктөрдү сүйүнтүп, башка жактарга дагы кооздукту көрсөтө билсек, ыр менен гана эмес, сүрөт менен көрсөтсөк дагы бул чоң жакшылык болот эле да. Атаганат. Ден соолугум жакшы болгондо бир топ жакшырларды жаратып, элиме тартуу кылып кубантпайт белем деген өкүнүчү менен өксүп турган Мадина Тураева азыркы тапта жүрөк оорусунун запкысынан кыйналып турган чакта колдоо көрсөтүп, ушул иш-чараны уюштуруп жатышкан чыгармачыл жамаатка, бийлик өкүлдөрүнө, эл журтуна алкоосун айтып, ой бөлүшкөн эле. Мени ошол жалпысынан кыргыз эли колдоп атат. Мен ыраазымын. Чыгармачыл чөйрө уюштуруучулардын тобунда Канике Эралиева, анан кийин президенттик аппараттан дагы
адамдар келди. Эң жакшы сөзүмдү ушул Медет Омошович Букуевке айткым келет. Медет агай, мен сизге ыраазымын. Садыр Нуркожоевич Жапаровдун саясатын колдоймун, жүргүзүп жаткан биздей чыгармачыл инсандарды колдоп, эл алдына алып чыгып жардам берип жаткандагы бул маданиятка кошкон күйгүдөн жарыгы деп билемин. Бар болуңуздар. Рахмат сиздерге. Кыргыздары дүйнөнүн бириккиле, мыктылары кыргыздын үн каткыла бармын деп, кыйындарын уруунун чакырыгыла жыйыл деп, бүт кыргызы дүйнөнүн бириккиле жол бүздеп, айтсын анан дүйнөли жол башчыбыз кыргыз деп. Эл ээрчиткен кыргыз эл, ээрчим эмес жылдыз эл, келсиң батыраак, кеткет элден алыс кет. Жылдызы бешенеңдин жан селим садыр чыгат, кыргыздай кыраан элге садырдай бүркүт кымбат. Кыргыздай алаканга садырдай бата сыят, бүт дүйнө тааный турган кыргызга жол келатат. Колуңан эч түшүрбө, жеңиштин туусу кымбат, бүт дүйнө таанып турган жүз менен жашаш урмат. Ырартынып бара жаткан жолуңда тагдыр сени тузагына чалынтса, кайгырбагын, күчтүү болсо канатың, тузакты да алып учар асманга. Сен өзүңдү өзүң гана баалагын, сендей болуп сени эч ким баалабас. Төрөлгөндөн учуу үчүн жаралсаң, асман сенден мейкиндигин аябас. Жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет да, адамдар ырдаганда эс алган жакшы. Эс алышат да ырдапчы. Ошон үчүн мен ойлойт элем да, маданиятка дагы көбүрөөк көңүл бурулса, анан калем кармаган кол кайыр сурабайт дейт да биздечи. Эч качан эч ким эшик каккылап, кайыр сурап барбаса, мамлекет түздөн түз жардам берип турса, акын жазуучуларга негизи эле чыгармачыл чөйрөгө ошону суранып кетет элем да. Жалпы коомчулуктан, урматтуу ажыбыздан рахмат. Сөз соңунда айтарыбыз, муктаж адамдарды кыйынчылыкка калтырбай, канатына калкалап алчу бооркер кайрымдуу кыргыз элим улуу Рамазан айына туш келген ушул күнү ден соолугунан жабыркап колдоого муктаж болуп отурган акын кызыбыз Мадина Тураевага колдоо көрсөтүп, эртеңки маңдай жарыла сүйүнгөн бактылуу күндөрүнүн болушуна себепкер бололу демекчибиз.